Атамды тынч койгула Жапаровго акарат келтирген жарандарга жооп берди. Президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын чыгарууда БШКнын сайтында мүчөлүштүк үчүн анын атасына чейин асылып акарат келтиргендер чыгып жатканын билдирди. Мамлекет башчысы Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасаган. Мага акарат айтып сөгүп сагып атама чейин сөз тийгизип шембөөчүлүк көрсөтүп жаткан аттуу башты эле Кудайга ишенем деп дин жолунда жүргөн жарандарыма айтарым. Урматтуу жарандарым, мен да Кудайга ишенген адаммын. Ооба, атам өмүр бою Кудай жолунда жүргөн инсан. Калыс бол, туура эмес жолго түшпө, Куран окуганды үйрөн, намаз оку деп 8-классынан баштап үйрөткөн. Кудайым бейишинен берсин, атамды тынч койгула, деди Жапаров. Аны менен катар бийлик шайлоо процессине кандай келишпеген болсо, БШКнын ичине да ошондой аралашпаганын айтты. БШК тараптан да добуштарды бурмала болбогонун жана болбой турганын белгиледи. Булак Назар Ньюс КИЧ. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев шайлоо 100% таза өттү деп айта алам, жойылган күрөшкө тойбойт экен. Жогорку Кеңештин депутаттыгына Альянс партиясынын талапкер Жанар Акаев бул жолку шайлоо тууралуу жеке пикири менен бөлүштү. Бул жолу чындап эле административдик ресурс колдонулган жок. Добуш сатып алуу аракеттерин чектегенге да катуу чаралар көрүлдү. Бийлик бул жагынан алганда чын эле эркин көргөзө алды. Бир гана маселе эл адашып көп учурда жаңылышып белгилеп алышы ыктымал. Анткени өзүңөр билгендей жаңы эреже боюнча партия кайранын ичинен бир талапкер белгилениши керек. Анан электрондук урналар так иштеп берсе эле бул жолу шайлоо 100% таза өттү деп эле айта алам. Жыгылган күрөшкө тойбойт, дейт Жанар Акаев. Булак аргумент КИЧ. Эл чындыкты билсин. Атамекен партиясын дагы бир жолу ишенип колдоп бергениңиздерге чоң рахмат. Биз эч качан сиздерди уят кылбайбыз. Сиздердин добушуңуздар туура берилгенине, туура колго түшкөнүнө ишенсеңиздер болот. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу Атамекен партиясынын талапкерлери. Биз сиздер менен эң ынтымактуу, эң эффективдүү шайлоо кампаниясын өткөрдүк. Аз акча кетирип, чоң эффектке жетиштик. Иликтөөлөр боюнча биз алдыңкы лидерлердин группасында куйругулаш бара жатканбыз. Бирок фальсификациянын, административдик аралашыштын, финансылык басымдын жыйынтыгында биздин добуштарыбыз урдалды, өкмөттүк деп аталган, бийликтик деп аталган партияларга добуштар кошулду. Ошондуктан сиздердин жеңиш бүгүн колубузга тийген жок. Атамекен партиясынын кандидаттары активдүү иштеп, эң көп жолугушууларды өткөрүп, эң ынтымак болуп, социалдык тармактарда өзүнүн ойлорун, пикирлерин айтып, эл менен байланыш түзүп турду. Элдик пикир ар дайым Атамекен тарапта болуп, кайсыл партия өтөт десе, саналган партиялардын арасында сөзсүз Атамекен болуп турду. Мен угуп турган партиялаштар да, жөнөкөй шайлоочулар дагы бул оюмду мен тастыктай алышат. Урматтуу кандидаттар, күрөш бүт элек. Сиздердин алган добуш жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт деп мен ишенем. Шайлоо канчалык жыйынтыкталып алсын. Сиздер өз граждандык позицияңыздарды көргөздүңүздөр. Сиздер ар кандай деңгээлде лидер экениңиздерди далилдедиңиздер. Биздин кандидаттардын алды 3-4 жолу катышып, депутат болбосо дагы катышып жүргөн кандидаттарыбыз бар. Булар алардын принципиалдуулугун, туруктуулугун, өжөрлүгүн, эң негизгиси мандат бийлик үчүн эмес, идея үчүн күрөшкөндүгүн, партия үчүн күрөшкөндүгүнүн далили. Мына ушундай адамдар Кыргызстанда арабызда көп болсун. Ошондо гана Кыргызстанда өнүгүү болот. Дагы бир жолу, урматтуу шайлоочулар, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу, урматтуу кандидаттар, силер менен сыймыктанам. Аман болуңуздар. Эл чындыкты билсин. Шайлообек Атазов шайлоодо сумкалык акча таратып, мени шайлоочуларымды сатып алды. Бензин күйүп келип, мага агитация кылып жүгүрүштү. Эмне үчүн билесизби? Себеби болор.
Мен 5 айдын içinde milyardlagan sondu urdup atkан түндүк түштүк жолундагы мафияны кармаганым үчүн чейин барышты. Мен депутат катары эми айыл өкмөтү деңгээлине түшпөйүн деп киришпедим эле. Көрсө, ошону кылыш керек экен болчу. Мына өзүнүн бир тууган инисин айыл өкмөтү кылып шайлоого аттангандан уялыш керек болчу. Мен азыр ушу 10 миң, 15 миң адамды кылкылдатып чыгып площадьта Ак үйдүн алдында туруп кыйкырсам болот. Мынандай ууруларды жоготкула деп. Бирок мен президентти, элди, мыйзамды сыйлап ушундай келип пресс-конференция берип маалымат жыйын өткөрдүм. Эл чындыкты билсин. Таласта Дастан Жумабековго каршы митинг болууда. Бүгүн 30 ноябрда Талас облусунун Кара Бура районунда депутаттыкка талапкер Мирлан Ниязбековдун тарапташтары чогулушту. Бул тууралуу Талас облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Алардын айтымында Кызыл Адыр айылына чогулган тургундар парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразычылыгын билдиришкен. Чогулган 200 адам шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турган, анткени добуштарды сатуу алуу фактылары талапкерлердин бири тарабынан колдонулганын белгилешүүдө. Белгилей кетсек, Мирлан Назарбеков Манас районуна талапкерлигин коюп, алдын ала жыйынтык боюнча жогорку кеңештин экс-спикери Дастан Жумабеков жеңишке жеткен. Булак факт KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров бийлик шайлоо процессине да БШКнын ичине да кийлигишкен жокпуз. Президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу БШКнын шайлоонун алдын ала жыйынтыгын чагылдыруудагы мүчүлүштүгүнө байланыштуу билдирүү жасады. Төмөндө мамлекет башчынын жазганы өзгөртүүсүз берилет. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоого катышкан партиялардын жетекчилери, шайлоо эң жакшы келе жатып эле болбогон жерден БШКнын майда чүйдө кетирген катасынан айрыкча өтпөй калган партиялар тарабынан ишенбейчүлүк пайда болду. БШКнын адистери кетирген ката серверге эч тиешеси жок экени да бир жолу тактап чыкты. Сервер берген жыйынтыктар БШКнын адиси кетирген катага эч тиешеси жок. Акыркы жыйынтык кол менен сынактар бүткөндөн кийин чыгат. Кол менен санакка активдүү катышкыла. Санактар бүткөндөн кийин бюллетендерди архив үчүн сактап коебуз. Кимдер кааласа каалаган участокторун кайсы убакта болбосун ачып санап алышса болот. Бийлик тарап шайлоо процессине кандай кийлигишпеген болсок, БШКнын ичине дал ошондой кийлигишкен жокпуз. Болгону эки талап койдук: адилеттүү жана мыйзамдуу иштегиле деп. БШК тараптан дагы добуштарды бурмалоо болгон жок жана болбойт дагы. Ооба, БШКнын адисинин шалаакылынан мүчүлүштүк кетти, бирок добуштарды саноонун жыйынтыгына эч кандай тиешеси жок. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартабыз. Азыр УКМК териштирүү иштерин баштады. БШКнын ката кетирген адисинин айрым адамдар менен байланышы жокпу? Балки мен ушундай кылып силерге митингге чыкканга шултоо жасап берем деп алдын ала кандайдыр бир күчтөр менен келишип алган эмеспи деген сыяктуу териштирүүлөр жүрүп жатат. Жыйынтык УКМК өзү билдирет. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.